Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу сиздерге эртең 24 февраль күнү Туркиянын Стамбул шаарында баштала турган Яшар Догу Эмре Каплан аттуу мелдеш жөнүндө айтып өтөбүз. Ал жакта кайсы кыргыз балбандары күчтөрүн сынайт. Алдыда бул тууралуу кененирээк ага чейин биздин канал менен болуп туруңуздар. Türkiyanın İstanbul şаарында эртең 24 февралдан 28 февралга чейин өтүүчү күрөш боюнча Яшар Догу эл аралык рейтингдик турнирине Кыргызстандын курама командасы дагы катышат. Бул тууралуу өлкөнүн күрөш федерациясы буга чейин маалымат тараткан болчу. Маалым болгондой аталган федерация эркин күрөш, грек-рим жана кыз-келиндер курамасынан балбандардын тизмесин жарыялады. Эркин күрөш боюнча кыз-келиндер курамасынан рейтингдик мелдешке Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова, дүйнө чемпиону Токио Олимпиадасынын коло байгесинин жеңүүчүсү Мээрим Жуманазарова жана 23 жашка чейинки балбандар арасында дүйнө чемпиону Айпери Медет кызы барат. Кыргызстандык грек-римчилерден мелдешке Дастан Кадыров, Калы Сулайманов, Бекжан Коңурбаев жана Сүймөн Икрамов даярдык көрүүдө. Ал эми эркин күрөштөн өлкө намысын 11 балбан коргойт. Спорттун бул түрүнөн команданын курамына КМШ оюндарынын финалисти Алмаз Манбеков, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону Улукбек Жолдошбеков, дагы бир күчтүү балбан Икрамжан Хажимуратов. Ошондой эле дүйнөнүн вице-чемпиону 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону Эрназар Ахматалиев, дүйнө чемпионатынын коло медалисти Алибек Осмонов, күчтүү балбандардан Исламбек Орозбеков, Азия чемпиону Арсалан Будажапов жана мыкты чыгып келе жаткан Нуртилек Карпаев, Саякбай Усупов, Мирлан Чыныбеков жана Музафар Жапуев аттуу балбандар кирди. Өлкөнүн курама командалары окуу машыгуу жыйындарын Ысык Көл облусундагы Чолпон Ата шаарында өткөрүп келди. Белгилей кетсек, 2022 жылы 4 рейтингдик турнир өткөрүлөт. Яшар Догу аттуу эл аралык турнир биринчиси болуп эсептелинет. Калган 3 жай мезгилине белгиленген. Улут Турлухановдун кубогу Казакстандын Алматы шаарында июнь айында өтсө, Маттео Пеликано мемориалы 22 июндан 25 июнга чейин Италиянын борбору Рим шаарында уюштурулат. Ал эми акыркы рейтингдик турнир Тунис өлкөсүндө июлда өткөрүлөт. Эл аралык күрөш биримдиги Туркиядагы турнирде болуп калышы мүмкүн болгон эң кызыктуу күрөштү анонс кылды. Анда 2021 жылдагы дүйнө чемпиону Мээрим Жуманазарова менен Токио Олимпиадасынын финалисти нигериялык Блессинг Обордуну көрүүгө болот. Ататалган 2 балбан тең алдыдагы мелдешке 68 кг салмакта катышат. Эсиңиздерде болсо, Токиодо бул 2 балбан кескелип, анда болгону 1 упай айырмасында нигериялык спортчу жеңишти тартып алган эле. Азырынча Яшар Догу мелдешин кайдан көрөбүз деген суроого так маалымат жок. Бирок мындай чоң мелдешти түз эфирде көрсөтүү болот деген үмүт кылабыз. Буюрса маалымат пайда болор замат сиздерге маалымдаганга аракетибизди жасайбыз. Урматтуу достор, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эртеңден баштап биздин Нурсултан Турузбеков каналыбызда Яшар Догу Эмре Каплан мелдешиндеги кыргыз балбандарынын күрөштөрүн көрө аласыздар. Сиздер менен убактылуу коштошобуз, ага чейин биз менен болуп туруңуздар.